Барк кебаб. Бұл чыныгы персиялык деликатес. Biz бүгін шашлык темасын улантабыз жана барк кебаб жасайбыз. Айтмакчы бул менин ушул жылдагы жаңылыгым. Ал уй этинен жасалат жана өтө даамдуу болот. Абсолютно кебаб из говядины, который я готов применять на любые шашлыки. Это очень вкусная штука. Вообще барк-кебаб это... Барк-кебаб бул персиялык кебаб, ирандык. Эң жөнөкөй кошулмалардан өтө даамдуу жасалат. Барк деген персче, жалбырак дегенди түшүндүрөт. Чындыгында эле алы даярдалып бүткөндө пальманын же кайсы бир дарактын жалбырагын элестетет. Бул тамакты сыйлуу конокторуңуздарга берсеңиздер болот. Ага кошула турган ингредиенттерди базардан же дүкөндөн деле таба аласыздар. Бул шашлыкты гриль жасаган меште же мангалда деле жасасаңар болот. Это обычная, не мраморная, самая обычная говядина. Бул кадимки уй эти. 2 килограммдын тегерегиндеги. Бизге негизинен анын ортоңку бөлүгү гана керек болот. Еще нам нужны будут растительное масло, соль. Мындан тышкары суу, май, туз, кара мурч жана шафран кошулган суу. Аны даярдаш үчүн 0,12 грамм шафранды 120 миллилитр ысык сууга кошуп, жарым саатка коюп коебуз. Нужно развести шафран и поставить его настояться где-то примерно на полчаса. Еще нам потребуются овощи. 2 желтых луковицы, таких вот среднего размера. Булардан башка бизге орточо чоңдуктагы 2 баш пияз, 4 помидор, 2 жашыл калемпир керек. Ал эми гарнирди даярдаш үчүн кызыл пияз жана 4 дана редиска керектелет. Булардын бардыгы 4 порцияга ылайыкташкан. 45 сантиметр узундуктагы 6 шампур жана оозу жабылма 2 пакет зарыл. Булар маринация кылыш үчүн керек болот. Эң алды менен 2 пиязды туурап алып, аны блендерге салабыз дагы майдалайбыз. Андан кийин пияздын ширесин минтип сыгып алабыз. Ага 120 миллилитр шафран суусун куюп кошобуз. Шафрановой воды. Теперь туда же отправляем 1 чайную ложку свежемолотого. Кара мурч салып, 1,5 чайных ложки соли. 1,5 аш кашык туз, 2 аш кашык суу май кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Затем замешиваем до полного растворения. Жакшылап аралаштырабыз дагы, аны бир жака алып коебуз. Убираем в сторону пока и начинаем работать с мясом. Сначала с вырезки традиционно. Эми этти даярдайбыз. Ал үчүн аны каттуу жактарын, тарамыштарын алып, чел кабыкчалардан тазалап алабыз. Избавляемся от пленки традиционно. Так, все, пленочку сняли. Теперь смотрите, ребят. Бизге мына момундай 2 алакандай эле ортоңку бөлүгү керек болот. Калгандарын дагы бир башка тамактарга алып койсоңуздар болот. Мына ушунча керек. То, что нам нужно будет в рецепте. Теперь так же, как и чурраско, разворачиваем вырезку, так чтобы у нас получилось... Эми бул этти лента сыяктуу кескилеп жаябыз. Ну вот на втором кусочке давайте еще разочек посмотрим. Эттин экинчи бөлүгүндө ушундай эле жалпак лента сыяктуу кесебиз. Вторая лента готова. Здесь важный момент. Даяр болгон этти бычактын арты менен туурасынан ургулап чыгабыз. Мына ошондо көрдүңөрбү? Пальманын жалбырагына окшоп Вот, калат. смотрите, что получается. Получается такое как раз что-то похожее на лист пальмы.
Эми эттерди пакетке тегиздеп салып, алдын ала даярдалган маринад суюктугун толугу менен тегиз кылып бөлүштүрүп куябыз. В мешок заливаем весь наш маринад аккуратно. Ну а теперь в какой-то удобный Андан соң емкость этти тегиз идишке салып муздатышка коюп коебуз. Все. Теперь, ребята, самое главное. Его Эң нужно жакшысы оставить бир сутка мариноваться в кармасаңар холодильнике. сонун болот. А Значит, бирок самый шашсаңар лучший жок дегенде 2 саат турушу керек. получается, если оно маринуется Жакшылап сиңиш 24 үчүн часа ар бир или 2 саатта оодарып туруу зарыл. Все. Ну вот уже. Мына эми 2 саат өттү. Биздин барк кебаб маринаддалды. Промариновался. Эң алды менен помидорлорду тазалап, аларды өзүнчө шишке өткөрүп алабыз. Помидоры отдельно. И на отдельный Ал эми калемпирлерди да ошондой эле кылып шишке сайып алабыз. Готов. Прижимая Эттерди ладонью. алаканыбыз менен басып туруп шишкебекке өткөрөбүз. Мына минтип. Так. Ну и вот второй готов уже. Отлично. Эми отту жагып чокту даярдайбыз. Сейчас до 200 подождем. Оттун табы 200-ге жеткенде этибизди бышыра берсек болот. Аларды формасын бузбай акырын отко коебуз. Все, поехали. Жарим. Не очень. Все. Бул кебаптын даяр болгонун анын катуу болуп калыңдап калганынан билсе болот. Мисалы аны кыймылдатсаңар силкилдебей калат. Минут 4-5. Видите, все, готов. Жалпысынан 4-5 мүнөттө эле даяр болот. Ах, какая красота. Ох, кандай гана кооздук, чыныгы деликатес. Настоящий деликатес. Перед тем, как овощи пожарить, решетку. Жашылчаларды даярдоо алдында решеткаларыбызды тазалап алышыбыз керек. И прихватываем овощи. Их прям сильно. Жашылчаларды бир аз гана, өтө каттуу бышырыштын кереги жок. Бул помидорлор даяр кебапка соус катары болсо, ал эми калемпирлерди анын даамын дагы чыгарыш үчүн пайдаланабыз. Аромат соответствующий. Помидоры уже, смотрите, как начали запекаться прям хорошо. Красота. Все, можно снимать. Лучше всего подойдет басмати. Эми тамагыбызды персиялыктардай Иран ресторанында бергендей кылып, ак күрүч, анын үстүнө шафран менен бышырылган күрүчтү салабыз. Жыты да, өңү дагы укмуш сонун. Эми булардын үстүнө даяр болгон этти, жандарына кызыл пиязды, помидор жана калемпирди салабыз.
последний важный момент. Буларга жалпыз кошуп койсоңор да болот. Же анын ордуна петрушка же кинза кошсоңор да болот. Но на самом деле это не обязательно мята, то есть можно использовать петрушку, кинзу, в зависимости от того, что вы любите больше. Вуаля, готово. Дагы бир нерсени көрсөтүп кетейин. Эгер өтө сонун даам болсун десеңер, бир аз каймак майды эритип алып, аны этке жана күрүчкө куюп койсоңор болот. На гриле. Поливаем немножко на кебаб, на мясо, немножко на рис. О, это вообще. Можно готовить из баранины. Бул кебапты кой этинен, тоок этинен да жасасаңар болот. Реже, но тем не менее делать. Кстати, это блюдо. Майрам күндөргө бул барк кебап эң сонун. Айтмакчы, бул тамак Иран ресторандарынын визиттик карточкасы болуп саналат. Анда кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.